Көксерек жана Көкташ айыл өкмөттөрү Ала Бука районунун эң алыскы климаттык шарты катаал аймактарына кирет. Эки айыл өкмөтүнө жалпысынан 10 миңден ашык эл жашайт. Туш тарабы тоолор менен курчалган айылдын эли негизинен мал чарбачылыгы жана дыйканчылык менен гана алектенет. Жалал Абадтын борборунан 350 чакырымыракта жайгашкан Көкташ айылына унаанын бардык эле түрү каттай албайт. Айдоочу Асанбай Назаров жол азабын жоон териси менен сезгендерден. Таш жолдо 8 жылдан бери киши ташыйт. Каттай эле жолун өтө жаман, начар абалда. Аймак борбордон гана эмес, инфратүзүмдөн да артта. Мектеп, балабакча, таза суу, оорукана, чек ара жана жумушсуздук сыяктуу социалдык муктаждыктары курч бойдон калууда. Мен ооруп калсам, мисалы үчүн, очерет менен турам. Медиктер жетишпейт, медсестралар. Өзүгө сөзсүз алып карабыз. Беременный аялдар деле ошол жакка барат. Шарт жок да. Мисалы бекетчибиз келиндердин баары колунан келе тургандар биринта цех ачып берсе, мисалы кыздардын себин тиккенге бир шарт жаратып берсе болот, машиналарды алып кеп берип. Кыргызстанда эмне көп мисалы кийиз тиксе болот, азыр ошондой жүн ирей турган же кийиз эме кылып бере турган цехтерди ачып берсеңиздер болот. Биздин эң биринчи көйгөй бул Ала Бука районунда граница боюнча биздин жакын 20 000 гектар границалар чечилелек. Кей күндөрү мал багып чыкканда кандай десем, түшүндүрсөм, мал алып кетет, солдаттар алып кетип калат биздин граждан кыргыздардын. Деген менен аймакта 16 миллион тонна руданын кору бар. Аны 2015 жылдан бери КАЗ Минераз Бозумчак тоо кен ишканасы иштетип келет. Бирок 1000ден ашык жумушчу эмгектенген компаниянын иши 1 айдан бери токтоп турат. 6-7 октябрдагы революция күндөрү жергиликтүү эл мекеменин иштешине каршылыктарын билдирип чыккан. Айтымдарында жумушчуларды кабыл алууда, экологияны сактоодо, калдыкты иштетүүдө кенди иштеткен компания жергиликтүү элдин көңүлүнө көк таштай тийип келет. Ошол эле маалда алтын кенин ишке кайтарууну талап кылгандар да бар. Өтө зыяндуу күчтүү. Мисалы жакын күндөрдө мына сел болгон дамба кылынган. Дамба кылынгандан сел ашып, дамба элге карап суу агып кетти. Андан мал ичип атат. Мал ичип, онун биз малды жеп атабыз союп. Таза суу маселеси өтө сылабый, жок. Биз арыктан, сайдан, агым суулардан ичебиз. Таза суу маселеси коюлган эмес. Декабрь айынан бери иштейм бул компанияда. Эми өзүбүздүн элде ушундай компания болсо иштегенге туура келди. Колубузда дипломдорубуз деле бар. Бирок азыркы мезгилде мен техничка болуп иштейм. Дал ушул көйгөйлөр менен коштолгон тараптардын пикирин жеринен угуу үчүн аймакка президенттин милдетин аткаруучу премьер-министр Садыр Жапаров барды. Орун алган көйгөйлөр айылдык жаштар тоо тарабынан доклад иретинде тааныштырылды. Ишканага байланышкан жагдайларды ачыктаганы үчүн алар алгач президенттин милдетин аткаруучудан кепилдик сурашты. Азыр мен ошол жерде Бозумчакта жерим бар. Айылында ата бабамдан калган. Жерди куугунтуктап жүрүп, атбалды мен жака төгүп, жергиликтүү депутаттар, өкмөттөр берип ошол жерде. Азыр мен үйүмө атбал басып калуу коркунучта турат. Бала чакам менен. Азыр менин сот менин жеримди жокко чыгаш үчүн Жалал Абад району областтык соту карап атат. Сөз бердиңиз, рахмат. Бир нерсени кепилдик бериңиздер, сурайм сиздерден. Ушул маселе бүткөндөн кийин бизди милицияга чакырып тажатат. Сен башында лидер экенсиңер, келгиле неге мындай маселе көтөрдүң? Бул элдин маселесин көтөрүп чыгыштан жаштар коркуп калды. Колдоонун ордуна кордоо болуп атат да азыр жаштардычы. Суранч, ушуга сиз кепилдик бериңиз, ушул жерде уюштурган, жалпы чуркаган жаштар эч кандай коопсуздук эрежеси сакталсын, сизден сураныч. Балык башынан сасыйт деп бекер айтпайт да. Эгерде башында турган адам ушундай эл менен түзмө-түз жолугушууну каалабаса, анда ушу сиз чыгып, ушу элдин арасынан чыгып жанагыдай катуу суроолорду берсе, анда ошо куугунтуктайт да. Мен өзүм силер менен келип, мына ушундай бетме-бет жолугушуп атам. Мен азыр бир дагы милицияга же болбосо күч органдарына, СМБга мен айтпаймын. Тигил ушундай суроо берди, тигил ушундай провокационный бирдеке кылды, аны барып куугунтукта деп. Естественно, булар тийбейт эч кимге. И мен суранып кетем, милиция кызматкерлери турасыңар, мына улуттук коопсуздук кызматкерлери эч качан куугунтуктабагыла. Болду эми буга чейин ки болор иш болду, өтөр иш өттү, анын баарын артка таштагыла. Давайте ак барактан, жаңы барактан, актай барактан кетели алды. Баарын таштагыла.
Дал ушул Тоо кент тармагындагы маселелер сырттан эмес ичтен тааныштыгын айткан Жапаров геништетүүдөгү көйгөйлөрдү Кумтөрдүн мисалында атап, учурда иши токтоп турган бозумча алтын кенин кайрадан ишке түшүрүү зарылдыгына токтолду. Мындан ары кен казуудагы келечектүү долбоорлор бир топтун эмес, жалпы журттун кызыкчылыгы үчүн иштей турганын, бул үчүн карапайым эл, мамлекет жана инвесторду камтыган 3 тараптуу комиссия түзүлөрүн убадалады. Бардык кендерди, бул бозумча эле эмес, же болбосо тиги чаткалдагы эле кендерди эмес, бүтүндөй өлкөдөгү кендерди комиссия түзүп, бир сыйрабай текшерип чыгып, экология жагынан, экономикалык жагынан карап чыгып туруп, анан кайра сүйлөшүүлөргө отурабыз. Биз тартып албайбыз, басып албайбыз. Эки жактын макулдугу менен келишимдерди кайра карап чыгабыз. Эгерде мамлекеттин үлүшү жок болсо, экинчи тараптын ошол лицензиянын кожоюндарын, ишкананын кожоюндарынын макулдугу менен мамлекеттин үлүшүн киргизебиз. Жергиликтүү калктын дагы кызыкчылыгын камтыйбыз. Только макулдашуу жолу менен. Ага ушу инвесторлор деле макул болот. Ошон үчүн баягы кайра карап чыгабыз десе чочубасын, инвесторлор бардыгын эки жактын макулдугу менен, 3 жактын макулдугу менен, эл да бар. Эл, мамлекет, жергиликтүү эл мейитсе өтөт. Мамлекет анан инвестордун кызыкчылыгы менен болот бардыгы. Өз кезегинде кеништеткен компания дарегин айтылып жаткан дооматтардын баарына макул эместигин биздин каналга билдирди. Умар Изабаевдин айтымында компания уруксат алган 5 жыл аралыгында 5 миллион тоннадай руда казып алууга үлгүргөн. Эки тараптуу келишимдеги меморандумдун негизинде соцпакеттер, салыктар өз учурунда которулуп турат. Ишкана тарабынан буга чейин Кристалл жана Шекафтар подстанциялары 138 миллион сомго реконструкцияланып, 35 чакырым жогорку чыңалууда подстанция үчүн 4 миллион доллар каражат тартылган. Соцпакет жылына мен айтып койгон Көксерек менен Көкташтын айыл өкмөтүнө жылына 10-12 миллион сомдон ар бир айыл өкмөткө соцпакет. Андан тышкары 2% жанакы неналоговый платеж бар, жана фонд развития районго түшүп аткан акчадан ошондон мисалы 19 жылы 143 миллион сом, 18 жылы 118 миллион сом. Это 2% жана реализация продукциядан да. Ошол акчада түшүп аткан районго жана өндүрүү фондго түшүп аткан ал акчаны деле район пайдаланып. Ошолонун баары азыр токтоп турат. Негизги минералдары алтын, күмүш жана жезден турган рудан иштеткен фабриканын жылына 1 миллион тонна өндүрүү мүмкүнчүлүгү бар. Ишканада 1000ден ашык жумушчу эмгектенет. Мунун 80%-ын жергиликтүү тургундар, калганын республиканын башка аймактарына кабыл алынгандар түзөт. Жер казынасынын пайдаланууга берилген лицензиянын мөөнөтү 2027 жылы аяктайт. Миргүл Букошева, Жолай Башев, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.